Жакынкы арада бүтүндөй Кыргызстан ири бир компьютер сыяктуу иштеп, ал эми ар бир жаран бул компьютерге көрүнбөгөн жиптер менен байланат. Бара-бара санариптик технологиялар жашообуздун бардык чөйрөсүнө, билим берүү, медицина, бизнес, туризм, соттор жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө кирип калды. Жылдар бою ордунан жылбаган коопсуз шаар сыяктуу долбоорлордун февралдан бери ишке кириши жол кырсыктарынын азайышына жана кылмыштарды алдын алууга, деги эле жолдогу тартипке алып келди дешет адистер. Мына жакынкы арада алар жыйынтыктагандан кийин экинчи этабы болот. Ал жерде финансылык сунуштамаларын карашат. Анан тендердик комиссия өз чечимин ким ошол 4 компаниянын кимиси ушул экинчи этапты ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алгандан кийин ал жерде келишим коюлуп, анан 1 жылдын ичинде утуп алган компания долбоорду ишке ашырыш керек. Жалпысынан комплекстин жалпы саны 306, анын ичинде 266 болсо бул стационардык комплекс, 40 болсо бул мобилдик комплекс коюш керек. Бул экинчи этабы жалпысынан республиканы баардыгын камтыйт. Бул 2 республикалык деңгээлде шаарлар, областтык райондук деңгээлде шаарлар жана башка калктуу конуштар. 2019 региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Санариптештирүү татаал, көп түйшүктүү, убакытты талап кылган көйгөй экенине карабай, азыркы түзүлгөн шарттар менен мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калыш керектигин президент Сооронбай Жээнбеков апрелде Ош шаарында өткөн Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү форумунда айткан. Республиканын 20 шаарынын базасында акылдуу шаар долбоорунун негизги компоненттерин борбордук бийликтен жардам күтпөй эле өз алдынча иштетүүгө жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү бар. Мына мисалы Балыкчы шаарында бүгүнкү күнү муниципалдык мүлктүн электрондук реестри, шаардын электрондук картасы сыяктуу долбоорлор даярдалууда. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 84 видео камераларын орнотуп, атайын кырдаалдарды башкаруу борборуна кошулду. Шаар ичинде 38 километр оптоволокно кабели тартылды. Демек жерлерде жергиликтүү бийлик өз аракети менен өзгөрүүлөрдү жасаса болот. Болгону жергиликтүү бийликтин жетекчилеринин буну жакшы өздөштүрүп аракеттери керек. Аймактарды колдоо боюнча мына азыр 2,1 миллиард сом киреше салым эсебинен жергиликтүү бюджетке мына көбөйтүп берип атат. Мурун 50 болсо азыр 70-30 болду. Мына келечекте буну да өткөзгөнгө мына аракеттер болот. Андан сырткары мына 2 миллиард сом дагы бюджеттен өткөн өкмөт карап жогорку кеңеш бекитип берди. 4,1 миллиард сом азыр бир жылда жергиликтүү бийликке мына бөлүнүп атат. Атайын аймактарды өнүктүрүү боюнча. Коопсуз шаардан башка көзгө көрүнөрлүк нерселердин ичинде кыргызстандыктар электрондук кезек менен бала бакча, мектептерге тааныш билиши жок эле орноштуруп баштады. Ал эми мамлекеттин балага деген сүйүнчү пулун ата-энелер көп чуркап убарып болбой колуна алышууда. Деги эле справкадан справка чогултуу деген көрүнүш да күн өтүп жок болот дешет. И, как вы знаете, в прошлом году женщинам необходимо было... Өткөн жылы балага деген сүйүнчү акчаны алыш үчүн аялдар 4 айлап жүрүп алышчу. Биздин сунуштарды угуп, социалдык өнүктүрүү министрлиги чечкиндүүлүктү көрсөттү. Биз айткан системаны колдонушту. Азыркы учурда сүйүнчү пул 1-2 күндө берилет. Июль айынан баштап бүт республика боюнча ушундай. Түндүк электрондук системасы аркылуу 189 мамлекеттик кызмат санариптик форматка өткөндө керексиз процедуралар жана справкалар жокко чыгарылат. Следующее направление, которое мы также координируем, это... Мисалы, биз ар кыл коррупциялык амалдарды жок кылуу максатында жана ачыктык болуш үчүн бажы кызматы менен оор жүк контролун бириктирип, бир системага киргизели деп жатабыз. Мындан башка салык, чек ара жана ветеринардык кызматтарды жана экономика министрликтерин бир системага байланыштырабыз. Мындан башка ишкерлердин отчетторун бир эле жерден кабыл ала тургандай болуусун көздөп жатабыз. Мисалы, 3 жерге отчет беришет: Надстаткомго, соцфондко жана салык кызматына. Бир жерге берсе, калганы ошол жерден алып алат. Мындан башка 18 справкалардын түрлөрүн жылдын аягына чейин жок кылабыз.
Түндүк системасы жөн гана система эмес, бул деген жаңы идеология, электрондук өкмөттүн жүрөгү десек болот. Бүгүнкү күнгө карата 60 мамлекеттик органдар жана ведомстволук бөлүмдөр түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү системасына кошулган. Коопсуздук кеңеши жакынкы 4 жылга караштуу санариптик трансформациялоо концепциясын бекиткен. Аны ишке ашыруу боюнча жол картасы иштелип чыккан. Булардын жүрүшүн мамлекет башчысы өз көзөмөлүнө алып катуу талаптарды койгон. Эң негизинен президентибиз койгон талабы бул жарандарга комфорттуу шарттарды түзүп берүү, кызматтарды алуу учурунда ошо менен бирге жанагы маалым каттарды талап кылуу процедурасын жокко чыгаруу, мамлекеттик органдар тез арада автоматташтырылган системаларын электрондук форматта аракеттенүү системасы түндүк туташтыруу боюнча жалпысынан бул коопсуздук шаар долбоорун ишке ашыруу, жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү, жеке маалыматтарды сактоо жана коопсуздугун камсыз кылуу багытында. Андан тышкары бул тиешелүү мыйзамдык жанагы базаны санариптик трансформациялоого ошондой бир ченемдик укуктук базаны түзүп берүү. Президентибиздин койгон тапшырмалары бул ошол министрлик арасында координацияны күчтөтүү, түндүк системасын өнүктүрүү багытында иш-чараларды күчтөтүү. Андан тышкары электрондук форматка 189 кызматтарды 2019 жылдын жыйынтыгы менен аларды киргизүү. Мамлекеттик процедуралардын ачыктыгы менен кошо коррупция азаят, бюрократия, жасалма бөгөт коюу жоюлат. Бул боюнча мамлекет башчысы эл менен жолугушууларда айтып келет. Жаңы технологияларды колдонуп, өнүгүү темпибизди биз тездетишибиз керек. Жаңы дем беришибиз керек. Өлкөнүн санариптештигибизге эмне пайда келет? Бул кадамга эмне үчүн барыш керек? Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам фактору жоюлат. Мамлекеттик кызмат көрсөткөндө кызмат алган киши менен мамлекеттик чиновниктин бул жолугушуу болбойт. Отурбайт бетме-бет, кагаз күтүп отурбайт. Бул коррупциялык элементтерди жок кылат. Мына азыр биз түндүк электрондук системасын 2 жылдан бери ушуну ишке ашырабыз, аракет кылып атабыз. Мына жылды. Мына 31 кирди. Бул эмне деген сөз? Бардык орган киргенден кийин ар кимди жөнөтүп атпайсыз, справка алып кел деп. Справканы мамлекеттик органдар ошол системага кирип, элек форматка кирип, өздөрү алыш керек киши келгенден. Фамилияң ким? Алып туруп, каерден, эмне бар? Алыш керек. Справканы ар эшикти, тешикти күттүрбөстөн, справка көтөрбөстөн, мына ушул нерсе токтойт буюрса. Экинчи, чиновниктер өзү адам келгенде ошол справканы таба турган шарт түзүлөт. Азыр санарип аймак платформасын түндүк системасы менен айкалыштыруу милдети турат. Өткөрмө пункттарда экспорттук жана импорттук операцияларды көзөмөлдөө үчүн онлайн санарип технологияларын киргизүүнү тездетүү зарыл. Алдыдагы милдеттер менен бирге жетишкендиктерди да санап өтсө болот. Мисалы, азыркы убакытта бардык мамлекеттик органдар түндүк системасына туташты. Анын ичинен 24 мамлекеттик орган электрондук форматта документтер менен алмашуу жүргүзүп жатат. Мына акыркы айдын жыйынтыгын карасак, ал жерде 1 миллион 900 миңге жакын электрондук форматта түндүк аркылуу жанагы электрондук форматта кызматташтык жүрүп жатат. Андан тышкары биз азыр жанагы электрондук форматта кызматтарды көрсөтүү боюнча мобилдик тиркеме боюнча жеке тармакта иштеп келген биздин коммерциялык банк жана уюлдук операторлор менен электрондук форматта төлөмдөрдү жасоо, кызматтарды алуу багытында иш жүргүзүп жатабыз. Ошол тууралуу да биз президентке маалымат бердик. Азыр мамлекет кагаз түрүндөгү документ жүгүртүүнү азайтып, кезек күтмөй дегенде бюрократияны жана коррупциялык жолдорду жоюунун амалын тапты. Жарандар үйдөн чыкпай, компьютерди бир нече жолу басып эле бийлик менен байланышып, документтерди бүтүрө баштайт. Келечек санарип технологиясын тездик менен өздөштүргөндөргө таандык. Биз күн сайын жаңы нерселерди сынап, жашообуз барган сайын жөнөкөйлөшүп, жакшы жагына өзгөрүп жатканын көрүүдөбүз. Бул багытты бек кармап, колдон чыгарбаш керек.